Күнүңүздөр менен урматтуу кесиптештер, Бишкек шаарынын мэри Эмирбек Абдыкадыровдун басма сөз жыйынына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздерге мэриянын ишмердүүлүгү ошол менен катар эле 2023-жылга коюлган пландар жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Алгач 10-15 мүнөт Эмирбек Мырзакуловичтин баяндамасы болот. Андан соң суроо жооп форматына өтөбүз. Суроо жооп форматында өзүңүздөр белгилегендей биздин кесиптештерге аты жөнүңүздөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын кайсы өкүлчүлүгү болсо атын жазып туруп бересиздер. Дагы кезек менен суроолорду беребиз. Кимсе баштадык. Урматтуу биздин массалык каражаттарыбыз өкүлдөрү, мен такай жолугуп ошо 1 жылдан бери 360 күн деп айтайын. 360 күн сиздер менен такай жолугушуп, сиздер менен чоң иштешип келатам. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ошо 1 жылдын ичинде сиздердин койгон маселелериңиздерди журналисттердин чыгарган айткан критикасын дагы мен туура кабыл алып, ошого реакция кылып чечкенге биз аракет кылдык. Азыр учурдан пайдаланып биздин кыздарды бүгүнкү сиздердин дагы жумушуңуздар токтоп күнү-түн иштейсиздер. Эмне үчүн мен майрамыңыздар кут болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Биз дагы ушу шаардыктарга элге кызмат кылалы деп чыгып жүрөбүз. Ар бирибиздин колубуздан келишинче, дарыметибиздин жетишинче мүмкүнчүлүккө жараша Бишкек шаарын күндөтүп, жакшы шаарга айландыралы сиздер менен чоң иштешип атабыз. Мына ушу өткөн жылы жана мектептерди курганда чоң мусорный проблема болду. Ошондо да сиздердин жардамыңыздар, колдооңуздар өтө жакшы болду. Сиздер ошол проблемаларды чагылдырып, эгер жакшы нерсе мектептерде иштер жүрүп атса, 2-3 сменден түн ичинде да иш жасап аттык. Ошонун баарын чагылдырып көргөзүп аттыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Бишкек шаарынын мэриясы менен бир катары сиздер менен иштегенге ар дайым даярмын. Мен мындан 1 жыл мурда келгенде сиздер менен чогулганда айттым. Сиздер коомдун күзгүсүздөр. Элде болгон көйгөйлүү маселелер, жакшы нерселер болсо сиздер аркылуу биздин шаардыктар, кыргызстандыктар билишет. Ошон үчүн сиздер менен чогуу мындан кийин да иштешебиз. Мен эми урматтуу журналисттер, менин иш планым бүгүнкү программам ичине башкача форматта өтмөк эле, бирок мен азыр 2 чоң проекттен баштасам деп турам. Себеби биздин элибиз, шаардыктар ушул чоң проекттер күтүп атат. Себеби мен былтыр ушул 2 чоң проект жөнүндө сиздерге сөз берген, ушул 2 чоң маселе бар, ошону чечишибиз керек. Мына эң биринчи азыр эле мен кабинет министрдин председатели менен чектерден келген компания мусороперерабатывающий завод боюнча 6 киши делегация келди. Мен негизи пресс-конференцияны 1 жылдык иштеген иш-чаралар боюнча 24 февралда бермекмин. Себеби ушул 2 чоң маселени сиздердин чогулуп отурганда ушул информацияны айтып коеюн дедим. Биздин элдер дагы шаардыктарда бул маселени билиши керек. Ошон үчүн биздин мусороперерабатывающий завод боюнча чектер менен октябрдан бери биз иш жүргүзүп жаттык. Пред-теосун жасап аткан, баланстарын карап, морфологиясын определип, свалочный полигондо бир канча экспертный группалар келип, октябрдан бери 4-5 айдан бери иш жүргүзүп аттык. Мына бүгүн 27-сине 1-мартта алар келип, кече күнү биздин мэрияда встреча болду. Ушул мусороперерабатывающий завод курулушу боюнча, себеби абдан актуальный, күтүп атат, күйүп атат. 60 жылдан бери 70-45 гектар жерибизде чоң свалочный полигон ошонун үстүнөн бүгүн кече мэриядан жолуктук. Азыр кабинет министрдин председатели Акылбек Семеновичтен мен ошол жерден жаңы эле чыктым. Биз мусороперерабатывающий заводду курган болдук. Мен ошону бүтүп аткам. Ошону сиздерге ачык бүгүн айтып коеюн. Бул мунун чешский компания, Регрин деген компания менен кура турган болдук. Биз дорожный картаны бүгүн эртең кол коюшабыз. Алдында да сиздер журналисттер билесиздер.
Kaçan başladık, kaçan bölüm толық açık айтып sizlerге айтып. Bu zavodun сметной стоимости 45 milyon dolar. Bizden bankka akçalarını salışat investorlar. Негізі bir единый оператор var. Ошол оператор жана свалочный полигонду, мусорный заводду, тазалыкты, вывозун баарын bir комплексный оператор чектер менен биздин тазалык фирмасы чогуу иштешет. Мына ушундай чоң жаңылыктар бар шаар үчүн. Бул жаңылыкты шаардыктар 30 жылдан бери күтүп келишкен, 30 жылдан бери завод курабыз деген эле сөз болуп турган. Мына бүгүн биздин шаардыктарга ушул жерден сиздерге баарыңыздарга ушуну айтып коеюн. Акылбек Сөмбекович да бул предложенияны колдоду. 45 milyon dolarlık investisiya gelip biz taraftan 15 yılda şu zavoddu musor meselesini alıp ötkörüp beretron olduk. Özünün bular ketken 45 milyon doların 15 yılda zavod akıpayt etip bular baraş kötülüğünü jasadı. Oşondo bizdin şaharda taptıza şahar boluşubuz керек. Sebebi musor meselesi dağdan aktualni bolup ketken, özüңүздөр билесиздер. Күзүндө өтө musor чыгара албай частный компанияларды киргизип абдан проблема болду. Biraz азыр түздөп койдук. 74 жаңы единица спецтехниканы алдык. Себеби мусордун да бир причинасы ушул болуп келген. 15-жылдан бери бир дагы спецтехника алынган эмес, мусоровоздор алынган эмес. Быйыл 320 milyon сомго 74 спецтехника алдык. Биз дагы өзүбүздүн заводду бүтүп отурбай шаарды тазалайын деп калдык. Дагы азыр жакынкы күндөрдө ушул айдын аягына чейин 17 мусоровоз, жаңы мусоровоз келет. Шаарды таптаза кылабыз. Андан кийинки перспективасы чектердин проекти боюнча ошол тазалык фирмасы менен чогуу единый оператор болуп иштеп кетишет. Ошол жерде ар бир алардын проектинде ар бир контейнерге датчик коюлат. Мусор толотурган болсо датчик менен сигнал берет центральный серверге. Ошол жерге келип мусоровоздор келип чектердин технологиясы менен мусорду ташып алып кетишет. Так буюрса, мына өтө бир чоң проект, мына ошону сиздерге айтып коеюн дедим. Экинчи бир чоң проект бул дагы кече чечилген маселе. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен, жардамы менен Бишкек шаарына акыркы күндөрү биздин президентибиз кабинет министр председатель Акылбек Сөмбекович Бишкек шаарына чоң көңүл буруп атат. Быйыл общественный транспорт, пробка маселеси азыр ар бириңиздер ушу пробка боюнча өтө көп суроо бересиздер. Мен аны түшүнүп атам. Пробка маселеси өзгөчө мына 10 күндүн ичинде абдан көбөйүп кетти. Мунун причинасы Некрасова көчөсүндө бизде көчөнү жаптык. Себеби ал жерде канализационный коллекторду биз тартып келе атабыз. Очистный сооружениянын Акынбаев көчөсүнөн 1 метрлик коллектор жасап атабыз. Себеби биздин баягы курулуп аткан объекттер кийинки убакта курулуш абдан чөп кетти, көбөйдү. Адагы экономикага пайдасын келтирип аткан тармак. Ошолорго эртеңки күндө канализациянын пропускной мощности жетпей калып, эртең проблема чыкпасын деп, ошол жерге биз канализациянын коллектор тартып келип атабыз. Ошол маселени ушу пробканын эң чоң азыркы кезде 10 күндүн ичинде көбөйүп кеткен пробканын бирден бир себеби ошол болуп атат. Бирок мен тапшырма бердим. Ошол иштеп аткан подрядный компанияга биздин Бишкек водоканалга 3 смендик жумуш жүргүзө турган болду. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, тепловой сет болобу, водоканал болобу, казып салып эртеңгени 8-де баштап, кечинде 5-те кетип калчу. Бирок мен түнкүсүн иштейсиңер дедим. 3 сменде иштейт. Биз баягы 15 мектеп бир бала бакчанын 3 сменде кандай болсо 5-6 айдын ичинде. Силерден ар бир квадратты жабасыңар, толук көчөнү жаппайсыңар, 3 сменде иштейсиңер. 3 айда бүтүрө турган жумушыңарды 1 айда бүтүрөсүңөр. Пробка маселеси жаралбаш керек деп ошондой нерселерди кабыл алып атабыз. Анан мен сиздерге ушул общественный транспорт жөнүндө, автобус жөнүндө айтып кетейин. Быйыл ушул общественный транспортту автобустарды мына биз 120 автобусту алдык. Быйыл биздин Бишкек шаары 23-жылы 1,5 миң автобус Бишкекте болот. Мен ошону сиздерге ачык айтып коеюн. Жетекчилер менен да макулдаштым. Заводдун ошол ала турган 2 чоң
мамлекет менен сүйлөшүп атабыз. Белоруссия, Кытай, себеби азыр Кытай деген Европа мамлекеттеринен өзүбүздөр азыр автоуздардын качествосун көрдүктөр. Ушу 23-жылы общественный транспорт маселеси биз толугу менен чечтик. Маршрутка деген биздин шаар ичинде болбош керек. Баардыгы тең экологиясы таза, газ менен жүрө турган электробустар. Сиздер мурдатан бери билип келатасыздар. Азиатский банк развития, Европейский банк развития реконструкциядан бизде электробустарыбыз бар, газомотордун автобустары бар. Мунун жалпы саны 500 болсо, андан тышкары биздин шаарга 1000 автобус быйыл 2023-жылда келип, Кудай буйрса ушул жылы ушу общественный транспорт маселеси, бул пробка маселеси чечилет толугу менен чечилет. Андан тышкары автобус маселесин чечсек, бул экологияга байланыштуу, бул смогга байланыштуу, бул пробкага байланыштуу. Деги эле шаарда болуп аткан маселелердин баары бири-бири менен байланыштуу. Шаар өзү бир живой организм. Мен жана айтып кеткен канализациясы, газбы, жылмаситтердин проблемасы, пробка маселеси, смог маселеси, мына ушундай маселелер баары байланыштуу. Ошон үчүн мен бүгүн сиздерге жана айтып кеткендей 24 эмес 1-мартта келип аткан себеби так ушунда. Себеби сиздер менден сурайсыздар, качан башталат, качан бүтөт, ким келет, 30 жылдан бери сөз болуп атат, реальный иш болбой жатат дейсиздер. Ошон үчүн мен реальный нерсени билип, кагаздарга, дорожный карталарга кол коюлган үчүн мен сиздерге официально Бишкек шаарынын мэри катары сиздерге бүгүн айтып коелу деп чечтим. Эми деги эле Бишкек шаары 22-жылы кандай иштедик? Биз колдон келишинче иштедик. Мэриянын ишин өзүңүздөр, сиздердин ишиңиздерди ошондой билесиздер. Бизде 1 жыл эмес, биз 360 күн иштейбиз. Мына сиздерге мэри катары эмне үчүн 360 күн деп атам? Мэри катары мына мен иштегениме 1 жыл болсо 360 күндө менде бир да выходной, суббота, воскресенье, праздничный каникул деген болгон жок. Мен Бишкек шаарында 360 күн без выходной, без перерыв иштеп атам. Буга сиздер ишенесиздер деп ойлойм. Себеби мэрдин жумушу өтө жоопкерчиликтүү. Биздин шаарда болуп аткан күнү болобу, түнү болобу, же праздничный күндөрү болобу, же выходной күндөрү болобу, шаардын мэри үчүн бул выходной эмес. Бизде усиленный рабочий күн. Биз ар кандай торжественный мероприятие болот. Башка мамлекеттерден визит болуп калат. Выходнойлор жок иштейбиз. Аны сиздердин жумушуңуздар да ошондой. Сиздер менен көбүңүздөр менен аралашып чогуу иш-чараларда жүрөбүз. Кандай иш-чара болсо дагы майрам күн болобу, выходной болобу, же эрте болобу, кеч болобу, сиздер менен чогуу иштешип атабыз. Ошон үчүн ушул 360 күндү биз кандай иштедик? Чын эле шаарда чечилбей жаткан маселелер көп. Мен эч убакта айткан эмесмин, шаардын бар маселесин чечип коебуз, мындай кылабыз деп. Бирок ушул жыйылып калган маселенин баарын тең чекесинен чечишибиз керек. Биз ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Былтыр 2022-жылы биз март айында бюджетибизди кабыл алдык. Эми баягы мынча тротуар жасадык, мынча жол жасадык, мынча мостту бүтүрдүк деп сиздер аралашып жүрдүңүздөр. Мен мунун баарын тең майдалап айта бербейм. Кыскасынан социалдык экономикалык өнүгүү программасы боюнча Бишкек шаары мына биз жылдын жыйынтыгын чыгардык. Кабинет министрликтен председатель акылды сөмөргөчтөн катышуу менен ар бир министрликтерде, ар бир региондордо коллегалар өттү. Бизге жакшы деген бааны бизге берди. Мына акыл өксөмгөй биздин коллега да катышты. Президенттин атынан, өзүмдүн атынан Бишкек шаарынын мэриясына быйылкы иштеген ишиңерге жакшы деген бааны беребиз деди. Мына журналисттер берди. Уккандар бар, ошону айтып коём. Себеби Кыргызстандын внутренний валовый продукциясы 933 миллиард сом болсо, Бишкек шаары ошонун 40% беребиз. 367 миллиард сомду Бишкек шаары берет. ВВПнын долясы Кыргызстан боюнча. Мен калган 60% башка жет область 20-дан ашык шаар берет. Мына Бишкек шаарынын биздин Кыргызстандын борбор экени кандай
экономикалык кандай биз ошого ордубуз бар экенин бул далилдеп турат. Экинчиден бир чоң показатель биздин доходный часть налогтон түшөт. Өзүңүздөр билесиздер, 154 миллиард сом доход республика болсо, ошонун 112 миллиардын Бишкек шаары чогултуп турабыз. Бул 47%. Калган 70-80%ын биз региондордун финансированиясына кетиребиз, Бишкектин акчасын. Бизге ошол доходный часть 112 миллиарддан биздин шаардын бюджетине болгону 10% калат. Быйыл ушул показательдерди көрүп, биздин кабинет министрлигинин председатели Акылбек Сөмбекович дагы жетекчилердин баары колдоп, быйыл Бишкек шаарын өнүктүрүү үчүн, чыныгы эле шаарга айландыруу үчүн бизге финансированияны 10% эмес, 10%ден ашыгыраак бөлөлү деген иштер жүрүп атат. Быйыл буюрса чоң проекттер бар. Мен эгер биз шаарыбызды өзгөртөбүз десек, оңдойбуз десек, биздин өзүбүздүн чогулткан доходубуздан 10% калтырып койбой, 20%ке жеткирсин деген маселени койдум. Бул биздин доходный часть Бишкектики. Эмне үчүн биз башка региондорду биз финансировать этишибиз керек? Региондордун да жетекчилери бар. Ар бир регион региондо өнүктүрүш керек, доход болуш керек, өтүш керек, источниктерди табыш керек. Мен ошон үчүн ушул маселени койдум. Биздин шаардык кеңештин депутаттары да колдоп атат. Буюрса жакында шаардын бюджетин кабыл алабыз. Ошого карата быйыл эмне жумуш кылабыз деген иш пландарыбызды түзөбүз. Бирок биз азыр өкмөттөн дагы, мамлекет башчыдан дагы Бишкек шаарын толук колдоп алып атабыз. Себеби бизге ишенип, Бишкек шаарын Кыргыз Республикасынын борбор шаарыбызды ишенгенден кийин бул ишенимди биз акташыбыз керек. Мен актаганга аракет кылам. Себеби мына жылыштар бар. Себеби мына эки чоң проекттин өзү башталып калышы, ишке ашып калышы дагы бул биздин туура кадамдардын бири деп ойлойм. Ошон үчүн чечилбей жаткан маселелердин бир тобун чечебиз. Андан тышкары мен сиздерге айтып кетейин, смог маселесин айтайын. Смог маселеси өтө курч болду быйыл. Ошол смог маселесинде биз 23 кабинет министрликке сунуш киргиздик. Эң негизгилерин айтайын. Бизде 47 котельныйыбыз бар. Ошол көмүр менен үйлөр атап өтөт. 22си көмүр менен иштейт. Биздин иш планга карап, баягы бөлүнгөн финансылык байланыштуу да бул деген газга которуш. Жылына 3-4 котельныйды биз газга которобуз деген программа бар экен. Жок, ушундай маселе курчтуруп аткандан кийин быйыл бардык 22 котельныйдын бардыгын газга которобуз. Биз аны 3-4 жылга соскошубуз керек. Себеби экология, смог маселеси биздин сиздер менен ден соолугубуз, биздин балдардын ден соолугу, биздин эртең келечегибиз. Биз мындан акчаны аябаш керек деп, быйыл ошол котелдорду биз алып келдик. Турциядан жаңы современный котел, абдан КПДС-би котелдор. Быйыл муну отопление өчөрү менен, отопительный система бүтөрү менен биз котелдордун баары 100%. Экинчи ушу биздин смогто проблема кылып абаны бултуп аткан муну ПЭЦ, анын кара кеченин көмүрү. Биз сунуш киргиздик, эмки жылга ушу отопительный сезон башталганда Бишкек шаарынын территориясында кара кеченин көмүрү ограничение кылып. Биз эсептеп көрөлү, эгер биз Казакстандын көмүрүн зонасы азыраак, калорийнасы көбүрөөк көмүрдү киргизе турган болсок, мына бул жерде отурган аксакалдар да бар экен, Союз убагында мындай түтүн эч убакта болгон эмес. Мына биз кара кеченин көмүрүн жаккандан бери зонасы көп, калорийнасы аз, тетисибиз түтүп атат, частыйларыбыз түтүп атат, баняларыбыз түтүп атат. Биз ошондой смогко туура келип атабыз. Ошон үчүн Бишкек шаарында ушундай ограничение киргизүү. Бирок ушул биздин сунуш менен кабинет министри макулдугун берди. Ошентип түтөтүп отурганча биз ошонун разницасын биз убагында алып келели. Жай мезгилинде шабыркүлдүкүн алып келебиз, таза көмүрдү алып келели дагы, разницасын биз бюджеттен төлөп берет, компенсация бар. Зато бизде смог маселеси
20-30-40%ga чейин маселе чечилип калат. Мына ушундай нерселер бар. Андан тышкары ошо смогко күрөшүү боюнча жыл массивдерди 47 жыл массивдер бар бизде. 47 жыл массивдин бүгүнкү кезде 22синде газификация кирген эмес. Ошол 22 массивдин быйылкы жылга биз Газпром менен жетекчиси менен мен 1-2 жолу жолугуштум. Өкмөт да жардам берип атат. Ошонун 5 жыл массив газификация киргизебиз. Калганын 24-25 жылы. Ошондо жыл массивдердин толугу менен биз газ таштырыш керек. Ошо газ кирген биздин жыл массивдерде да биздин кээ бир жарандар газ кымбат экен, көмүр арзан болуп калат деп көмүр жагып аткандар бар. Бирок биз ушул шаардын мэриясы, акимчиликтер ошол жумушту кылышыбыз керек. Баарын газга өткөзүшүбүз керек. Мына ушундай смог боюнча бир топ чараларды көрөбүз. Андан тышкары смог боюнча биз жанагы газомоторну же электробустарды киргизүү маселеси боюнча бул сап чечилип атат. Мына ушундай сунуштарды киргизгенбиз. Андан кийин азыркы карап көрсөңүздөр, мына бул биздин шаарда региондордон келген таксилер, техника көп. Анын технический состояниясы да талапка жооп бербейт. Кимдер такси менен түшүп калсаңыздар, карасаңыздар, гигиена да жок. Таксинин ичи таза эмес. Таксинин ичи запахы, неприятный запахтар бар. Ошонун ичинде жашашат таксисттер. Ушул таксини да лицензировать этиш керек деп атабыз. Анын технический состояниясын караш керек деп атабыз. Убагында Техосмоторду бир саясатчы, мен атын айтпай эле коеюн. Ушу Техосмоторду отмена кылып койгон. Биз Техосмоторду бекер эле кылып, баягы коррупционный схема болуп кетет деп айтпаш үчүн бекер эле бирок Техосмотор жасаш керек деген сунушту киргизип атабыз. Себеби биздин коопсуздук үчүн таксилердин, биздин транспорттун технический состояниясын биз карашыбыз керек. Алар таксовать этип атат, алар биздин элдерди ташып атат. Мына келип карасаңыздар, ошонун акыбалдарын карасаңыздар, технический состояниясы өтө начар. Муну лицензировать этиш керек. Мына ушундай нерселерди да киргизип атабыз. Негизинен 23 негизгилери мен айттым. Ушундай 23 иш-чараны биз сунуштадык. Андан кийин мына бу БЧКнын ылдый жагын карап көрсөңүздөр, тепловой насос деп коет, ушундай система отопления бар. Мен муну Австриядан көрүп келдим. Бул эң арзан. Көмүрдөн дагы, газдан дагы 2-3 эсе арзан. Мына бүгүн чектер менен ошол маселени да сүйлөштүк. Ушул тепловой насосту койсок, БЧКнын ылдый жагында 3 метрден да бизде грунтовый суу чыгат. Азыркы кезде мына Россиянын газын Европа мамлекеттерине жапкандан кийин мен Австрияга, Германиядан барып көрдүм. Ошол тепловой насос деген аябай эффективный, экологически таза отопление. 3000 метрден скважинаны пробуривать этип, Германияда ошол тепловой насостор менен үйлөрдү отапливать этип. Бизде 3 метрден чыгат. Бир канча эсе бул арзан бизде. Мына ошол тепловой насосторду да коелу деп биз чектер менен сүйлөшүп атабыз. Биз үчүн бул эң энергоэффективный да болот, арзан, экологически таза да болот. Ушуга окшогон бир топ иш-чараларды биз иштеп сунуштап атабыз.